Саламатсыздарбы? Сиздер менен Токтобек Үсөнов. Бул жаңылыктардын түрмөгүн аягына чейин көрүңүздөр. Биздин каналга катталып, комментарий калтырыңыз. Берүүбүздү ысык кабардан баштайбыз. Стамбулда 29 мартта өткөн Украин-орус сүйлөшүүсү 4 саатка созулду. Орусиянын коргоо министринин орун басары Александр Фоминдин айтымында Москва, Киев жана Чернигов багытындагы аскердик активдүүлүгүн кыйла басаңдатат. Орус президентинин кеңешчиси Владимир Мединский Стамбулдагы сүйлөшүүнү конструктивдүү деп баалады. Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса. Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров, дипломатических и так далее. А также не распространяется на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский Союз. Эгер бул талаптар аткарыла турган болсо, Украинанын коопсуздугу сакталарына кепилдик берилет. Келишимди Орусия, Кытай, АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция жана Израиль парламенттеринде каралып, ратификацияланышы зарыл. Ушуну менен Украинада тынчтык орноп, анын коопсуздугуна 11 өлкө гарант болуп калышат. Сүйлөшүүлөрдүн катышуучусу Давид Арахамия келишимдеги кепилдик НАТОнун 5-беренесине жакын деген оюн билдирген. НАТОнун 5-беренесине ылайык, альянстагы өлкөлөр союздаш өлкөгө сырттан кол салуу болсо, сөзсүз түрдө коргоого келиши керек. Украина дагы ушундай эле кепилдик алып жатат, дейт Арахамия. Тезинен Украин жеринде тынчтык орносуна тилектешпиз. Казакстан. Путинге жан тарткан журналист жазага тартылды. Казакстанда Европа Плюс радиосунун алып баруучусу Любовь Пановага кылмыш иши козголуп, териштирүү башталды. Андан мурда радио Панованы кызматтан кетирген. Ошондой эле Европа Плюс алып баруучунун позициясы радионун саясатына дал келбей турганын билдирген. Любовь Панова социалдык тармактарда орус агрессиясы тууралуу талкууларга катышып, казакстандык башка колдонуучуларга одоно жооп берген. Улутчул, ууч ачкан оозуңарды жакла, болбосо дядя Вованы жардамга чакырам деген комментарий жазган. Анын мындай пикирине нааразылык күчөгөн. Казакстандыктар анын дядя Вованы чакырам деген сөздөрүн Орусиянын лидери Владимир Путинге кайрылуу, анын атын жамынып коркутуу катары кабылдашкан. Алматы полициясынын жетекчи орун басары Рустам Абдрахманов бул маселе боюнча улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен сотко чейинки териштирүү башталып, экспертизалар дайындалганын айтты. Сот Next TV каналын аяган жок. Кыргыз соту Орус бийлигин жактаган чечим чыгарды. Тагыраагы 1-май райондук соту Next TV каналы Казакстандын атайын кызматынын мурдагы башчысына шилтеме берип, Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген кабарды экстремисттик деп таануу тууралуу прокуратуранын арызын канааттандырды. Ошондой эле башкы прокуратуранын телеканалдын ишин токтотуу жана анын продукциясын башка булактарга жарыялоого тыюу салуу тууралуу өтүнүчүн сот канааттандырган жок. Эске сала кетсек, бул маалыматты чыгарган үчүн аталган каналдын директору Таалай Дүйшенбиев 3 мартта камакка алынган. УКМК Next TV телеканалына расалык, этностук, улуттук, диний аймактык аралык кастыкты козутуу айыбын тагып, жазык кодексинин 330-беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Сот каналдын ишине тыюу салып, кеңсесин жаап койгонуна 25 күн болду. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, медиа коомчулук күч кызматкерлерин телеканалга карата кылынган мамилесин сөз эркиндигине басым катары көрүп, сынга алып келүүдө. Доллар түштү, эми баалар түшөбү?
Жогорку кеңештин тармактык комитетиндеги жыйынында депутаттын суроосуна жооп берип жатып, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучусу Бакыт Төрөбаев доллардын баасын түшүшү менен базардагы баалар дагы арзандашы керек экенин билдирди. Доллардын наркы түшкөнүнө жараша товарлардын да баасы түшүшү керек. Ишкерлер доллардын баасына жараша азык-түлүктөрдү көтөрүп жатат. Доллар түшүп жатса, ошого жараша баасы да кошо түшүшү керек дейт Төрөбаев. Бирок ал кандай жолдор менен ишке ашышы керек экенин айткан жок. Улуттук банктан Кыргызстандагы евро менен доллардын курсунун арзандап жатышы эмнеге байланыштуу экендигин айтышты. Доллардын курсунун арзандашына чет элдик валютага болгон сунуштан ага болгон суроо талаптын төмөндөп кетишине байланыштуу. Андан сырткары Кыргызстанда соода өнөктөштөрүндө улуттук валютанын долларга карата бекемделиши да себеп болду деп айтылат Улуттук банктын берген маалыматында. Пошло уже предупреждение, сильный ветер, машины убирайте, деп. Мы даже выйти не можем. Пусть кто-нибудь поможет. Не помогает, он люди остановили. И хорошо, что мы не перевернулись здесь. Да. Бир автобус депутаттын үстүнө бакылады. Бишкектин четиндеги ГЭС-5 жолунда бакылап, депутаттар толо автобусту басып калды. Автобуста Ош жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары Ысык көлдөгү семинардан кайтып келе жаткан болчу. Бишкек шаардык кеңешинин пресс катчысы Мээрим Керимкановнун айтымында эч ким жаракат алган жок. Болгону автоунаанын терезелери сынып кеткен. Ичинде отургандар аябай коркуп кеттик. Кудайга шүгүр, баарыбыз аманбыз, деди Мээрим Керимканова. 29 мартта алай-дүлөй шамал согуп, кар аралаш жамгыр жаады. Эл ичинде депутаттар аман болсун. Жакшы, жаман көрөбүзбү, акчасын алабызбы, айтор өзүбүз эле шайлабадыкпы? Баса, мына бул сол жактагы шилтемени бассаңыз, Жогорку кеңештин депутаты жана ага болгон элдин пикири тууралуу жаңы видеону көрөсүз. Сиз менен Токтубек Үсөнов болду. Пикириңизди комментарийге калтырыңыз, биздин каналга катталыңыз.